Ош ТВнын эфирдеги убактысын жаңылыктар улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күн кандай окуялар менен коштолду? Чыгарылыштан кыскача түрмөк. Баткенде мурдагы каржы полициясынын кызматкери ишкерден ири суммадагы акча каражатын опузалап талап кылууга шектелип жатат. Депутат Исхак Масалиев Кумтөр кенинен казылган алтындын сатылышын иликтей турган убактылуу депутаттык комиссияны жетектейт. Кара суу базарынын соодагерлери нааразычылык акциясына чогулуп, жеке менчик чайларын мамлекеттин балансына өткөрүүгө каршы экенин айтып чыгышты. Тагында мына азыркы базарком турат экен. Базарком өзү ушу Москваларда жүрүптүр. Ушул жерде бир экита патенке ташыды экен бизге окшоп. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга аскердик кафедраны киргизүү кайрадан каралып жатат. Эми бүгүнкү чыгарылышыбызда негизги маалыматтар менен бөлүшүп, студияда мен Зайырбек Чуманаев болом. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 27 октябрда Астана шаарында Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаев менен жолукканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өлкө башчылар эки тарапты тең кызыктырган маселелерди талкуулап, кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү боюнча пикир алышты. Касым-Жомарт Токаев эки өлкө мамилеси жакшы өңүттө өнүгүп келе жатканын айтып, бул жолугушуу кыргыз-казак алака катышын бекемдей турганын белгилеген. Ал Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүн канаттануу менен белгилеп, бул иш-чара кыргыз-казак элдеринин мамилесин мындан да жакшыртаарына токтолгон. Ал эми Садыр Жапаров соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө эки тарапты тең кызыктырган кызматташуу жигердүү өнүгүп жатканын айтып, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү жогорулап. Ушул тапта ал 2021 жылга салыштырмалуу 17,8% өскөнүн белгилеген. Жапаров учурдан пайдаланып, Касым-Жомарт Токаевка президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алууну каалап, казак элинин туура тандоо жасаарына ишенерин билдирген. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич, Борбордук Азия жана Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жолугушуусунун алкагында сиз менен кайрадан Астана шаарында жолукканыма кубанычтамын. Жалпысынан кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулоо максатында жолугушууга ар бир мүмкүнчүлүктү жогору баалайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар уюму тутумунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Антио Гравенини кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда Министрлер кабинетинин башчысы бул тутумунун туруктуу координаторун жооптуу кызматка дайындалышы менен куттуктап, Кыргызстан менен бул агенттиктеринин ортосундагы кызматташтыктын жогорку деңгээлин белгиледи. Акылбек Жапаров учурда кыргыз тарап тоолорду туруктуу өнүктүрүү жана тоо экосистемаларын сактоо маселесине өзгөчө көңүл буруп жатканын, ага байланыштуу 2022 жыл тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы катары жарыяланганын баса белгиледи. Өз кезегинде бул тутумунун туруктуу координатору Антио Граве Кыргызстандын уюмга мүчө болушунун 30 жылдыгы менен куттуктап, бул маанилүү датаны эки тараптуу жана көп тараптуу форматта кызматташууну мындан ары кеңейтүүнүн символу катары белгилеп өттү. Антио Граве кыргыз тарапты Кыргызстандагы бул тутумунун кызматташтыктын ар тараптуу багыттары боюнча биргелешкен ишти улантууга даяр экендигине ишендирип кетти. Депутат Исхак Масалиев Кумтөр кенинин казылган алтындын сатылышын иликтей турган убактылуу депутаттык комиссияны жетектейт. Жогорку кеңештин бүгүнкү 27 октябрдагы жыйынында Кумтөр Голд компания алтындын казылышы менен сатылышын иликтей турган депутаттык комиссиянын төрагасын жана төраганын орун басарын шайлоо жөнүндөгү токтом долбоору жактырылды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 59 эл өкүлү макул болду. Белгилей кетсек, убактылуу депутаттык комиссия Кумтөр ишканасынын Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки иш-аракеттерин иликтейт. Аталган комиссиянын төрагасы Исхак Масалиев, анын 3 орун басары Арсланбек Малиев, Жусупбек Коргонбай уулу жана Нилифар Алимжанова болду. Комиссияда азыркы учурда 20 мүчө бар экени айтылууда. Буга чейин курамга 13 эл өкүлү киргени маалым болгон.
Соттордон адилеттүү чечим чыгарын күтөт. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Баткенде мурдагы каржы полициясынын кызматкери ишкердин ири суммадагы акча каражатын опузалап талап кылууга шектелип жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда шектүү үстүбүздөгү жылдын май айынан бери ишкерди физикалык күч менен коркутуп 3 миллион сом, ошондой эле Бишкектен 2 батир талап кылып келген. Шектүүнү милиция 25 октябрда 100 000 сом акча жана баасы 200 000 акш долларын түзгөн 2 батирди алып жаткан жеринен кармады. Ал 48 жаштагы мурдагы каржы полициясынын кызматкери. Мурда бир нече жолу соттолгон аныкталган. Кармалган жаран Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга аскердик кафедраны киргизүү кайрадан каралып жатат. Бул туурасында Коргоо министрлигинин башкы штабынын жетекчиси Эрлис Тердикбаев парламентте билдирди. Запастагы офицерлерди даярдоо үчүн кээ бир университет, институттарда аскердик кафедраны кайрадан ачуу каралып жатат. Министр тарабынан тапшырма берилген. Бул багытта иштер жүрүп жатат, деди Тердикбаев. Башкы штабынын жетекчиси Кыргызстандагы мектептердин баарына аскерге чейинки даярдык сабактары киргизиле турганын билдирди. Анын айтымында учурда аскерге чейинки даярдоо сабактары кээ бир мектептерде гана бар. Ошол эле учурда мугалимдерди даярдоо жана мектепке кошумча штат киргизүү маселеси каралып жатканы белгиленди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда аскердик кафедралар 2017 жылы жоюлган болчу. Бир гана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында калтырылган. Чегара кызматында көз 2021 чакырылыштагы жогорку билими бар 70 жоокерге запастагы лейтенант биринчи офицердик наамы карылды. 2021 жылы күз айларында чакырылган жогорку билимдүү жоокерлер чегара тарамдарында мөөнөттүү аскердик кызмат өтөгөн. Офицердик наамга ээ болгон 70 жоокер 1 айлык окууда даярдыктан өткөн. Чегара кызматы көз 2021 чакырылыштагы жогорку билими бар 69 жоокерге запастагы лейтенант биринчи офицердик наамын ыйгарды. Аскерге чакырылган жогорку билимдүү жоокерлер чегара тарамдарында мөөнөттүү аскердик кызмат өтөгөн. Офицердик наамга ээ болгон жоокерлер 1 айлык окууда да даярдыктан өткөн. Алардын катарында офицердик наамга ээ болгон Исхак Самиддин уулу өлкөнү коргоо ар бир эр жигиттин негизги милдети экенин белгиледи. Андыктан өлкөнүн бейпилдиги, мекенден тыштыгы баарынан бийик турат. Кудайга шүгүр, бул убакытта келген экен. Аскердик наамды алып, азыркы учурда камдыкка бошотулуп жатабыз. Үйгө жетебиз, ата-энелер күтүп жатат. Биз дагы абдан сүйүнүчтөбүз. Бирок бир нерсени эч качан унутпашыбыз керек. Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде дейт. Кайсыл жерде болбойлу, кайсыл жерде жүрбөйлү, элибизге, жерибизге кызмат кылып, алдыга гана сүрөй турган инсандардан болушубуз керек. Кыргызстан эл, мекен жаштардын колунда дейт эмеспи? Мен айтмакчымын, жөн эле жаштардын эмес, Кыргызстан илимдүү, билимдүү, ыймандуу, аракетчил, адилеттүү жаштардын колунда деп. Офицер наамына ээ болгондор чегара кызматынын жогорку билимдүү, мөөнөттүү аскер кызматкерлери арасынан запастагы офицерлерди даярдоо боюнча буйругунун негизинде 1 айлык даярдыктан өтүшкөн. Анда жоокерлер аскердик кызмат жана тарбия иштерин уюштура билүүнү, курал-жарак жана аскердик техникаларды пайдалануу ыкмаларын өздөштүрүшкөн. Наамын алган торжествого катышып, өзүбүз күбө болдук. Ушундай офицерлер лейтенант наамын алып, бардыгыбыз куттуктадык. Мен айтып кетер элем, азыркы жаштарды өзүбүздүн Кыргызстаныбыз үчүн, мекенибиз үчүн патриоттук сезимдерди ойготуп, сөзсүз азыркы жоокер армияга балдарыбызды жөнөтсөк. Себеби өкмөтүбүз, Кыргыз өкмөтүбүз ушундай солдаттарга муктаж. Эми алар күч структураларында кызмат өтөй алат. Квалификацияны жогорулатуу жана аскер кызматчыларын кайра даярдоо борборунун башчысы Талайбек Кожошев бул жакта өздөштүргөн билим, тажрыйба чоң келечекке жол ачып берерин белгилеп өттү. 1 жыл мөөнөтүн өткөндөн кийин солдаттык келип, жогорку билими бар, жогорку окуу жайын бүткөндөр келип бизде 1 айлык бул жерде даярдык өтүп офицердик.
лейтенант намын алып кетишет. Быйыл Кудо калса быйыл 16-чы ирет өтүп атат. Мен ишенем дагы көп калуучулар болот. Ушул жердеги бүткөндөр бардыгы кызмат бүткөндөн лейтенант алып келечекте бизде мекенибизге көп эле салым киргизет деп ойлойм. Калууларын айтышты, бизде калып келечектеги кызматын чек ара кызматында офицерлик должносттордо улантуусун. Эске салсак, Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскерлердин айлык акысы 2 эсе жогорулатылган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште маалымат берип жатып билдирген. Аскер кызматкерлерине артыкчылык да берилген. Алмагүл Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы жаңылык. Дубайдан Ошко туруктуу каттам ачылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 3 ноябрдан тарта Дубай-Ош, Дубай багыты боюнча учак каттай баштайт. Авиа каттамды жумасына 2 жолу, шейшемби жана жума күндөрү Fly Dubai авиакомпаниясы аткарып турары маалым болду. Дубайдан Ошко туруктуу авиа каттам 7 жыл мурда токтоп калганы айтылып, эми кайра жанданып жатканы кошумчаланды. Бишкек-Ош унаа жолуна кар жаап жаткандыгына байланыштуу кырсыктарды алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында кечээ 26 октябрь күнү Сосновка жана Арал өтмөктөрүнө оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Учурда унаа жолдорундагы бардык чектөөлөр алынды. Ошентсе да айдоочулардын эсине сала кетсек, алыскы жолго чыкканда унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, чынжырча, күрөк жана ысык сууга толтурулган термос менен камсыз болуңуздар. Албетте жол тайгак учурда унаалар ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону унутпаңыздар деп айтылат маалыматта. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чыгарылышыбыздын мазмуну ушул маалыматтар менен соңуна келип жетти. Түнүңүздөр бейпил болсун. Ал эми түз эфирде Абдумалик Базарбаев улантмакчы.